Аралашпагыла, талашпагыла, талашуу адамдар жүрөктөн ажыратып коет. Карасаң, жакын досуңа талаша кетсең, эртеси ача сүйлөшүң келбей калат. Ошон үчүн дейт да, ал талаша да сен талашпа дейт. Бир адамзаттын даанышманы турат дейт. Жанында аны эң жакын көргөн дагы бир даанышман турса, аны бирөө келип сөгүп атат дейт. Урушуп атат дейт, кыйкырып атат дейт. Баягы оң чыкпай турат дейт. Адамзаттын даанышманы пайгамбар күлүп турат дейт да. Өзүнүн досун тип урушуп атат, кагып атат, аброюн тебелеп атат, сөгүп атат, бирок күлүп турса, мындай унчукпай турса, күлүп турат дейт. Анан ачуусу келип бир каяш айтып, өзүнө жараша бир эле сөз сүйлөп койгон экен, күлүп турган пайгамбар ушундай кабагын бүркөп басып кетип калды дейт. Анан чыгып айтып турду, бул кандай болду? Мен урушуп атканда күлүп тургансыз, мен унчукпай турганда. Анан мен ага кичине жооп берип койсом, капа болуп кетип калдыңыз дегенде, сен ал урушуп аткан мезгилде сен үчүн периштелер жооп берип аткан. Сен ага тең эле аралаштың, анан периште кетти, шайтан келди. А мен шайтан бар жерде тургум келбейт деген. Ошон үчүн дейт, бирөө сага жалаа жапса, көңүлүңдү оорутуп атса, айтышып атса, сен да айтышып ага тең келсең, эки шайтанга окшоп каласың дейт. Ошо айтышпаган, сеники туура деген эл болсо баары жайында болот. Канча нервиң кетет, канча убактың кетет, ошондон көрүп китебиңди окту, тилиңди үйрөн, жаттай турган нерсеңди жатта, максатыңды кой, алдыга жыла бер. Көрүнгөн, үргөн итке таш уруп отурсаң максатыңа жетпей каласың. Адеп кымбат. Билем, бул жака келдиңер балким, жаңы нерселерди үйрөндүңөр, өстүңөр, өндүңөр, бирок адеп өтө кымбат нерсе. Адеп, маданият адамга да тиешелүү нерсе. Адеп бул карасаң, мындай адепти кой деген уккан эмесиңер да, же маданиятты тоок дегендичи. Мындай күчтүү ат, кээде акылдуу ит деп айтасың, бирок адептүү ат, сыпайы ит деген укпадыңбы? Бирок мал ээсин тартпаса арам өлөт деген бир сөз бар. Бизде айылга барсаң, абалап өлүрө берет иттер, байкасаң. Бирөө айтат, күн сайын эртең менен бир жакка спортзалга барбайсыңбы десең, жок, иттер бар дейт. Эми муну уктайт да. Ошо уйкусун акташ үчүн жок, иттерден корком дейт. Японияда 2 жыл окудум, бир үргөн ит көргөн жок. Ээстерине окшош болот экен. Алар адамды сөкпөйт, уруша кетпейт, сабырдуу болушат да. 2 машина сүйүшө кетсе, түшөт дагы бирине бири хай, аригато гозоймасу, суммасын деп коюп кетип калышат да. Бизде не болот эле билесиңерби? Ошон үчүн адептүү эл бололучу. Айтышпаган, урушпаган, сөгүнбөгөн, какырбаган, түкүрбөгөн, ушул жагы өтө маани. Анткени сырттан келгендер силерди карап туруп, муну менталдык арифметиканы жакшы билет экен деп баалабайт. Робототехниканы билет экен деп баалабайт. Жаңы нерсе ойлоп таптыр деп баалабайт. Сенин канча тил билгениң ага маанилүү эмес, бирок адебиң көрүнүп турат да. Айтат го, ыйман тамыр дейт, дарактын тамыры көрүнбөйт, бирок мөмөсү, жалбырагы бул сенин адебиң дейт, адебиң көрүнүп турат. Ошо адебиң менен адамдар жакшылыкка чакыр, жамандыкка кайтар. Сен эч качан бир адам туура эмес кылса, аны айыптаба. Аны өзүңдөн төмөн көрбө. Ким билет, келечекте анын даражасы сеникинен кыйра бийик болоптур. Байкадыңар белем, мурда мындай туура эмес жүргөн, сөгүнгөн, адепсиз жүргөн балдар бир карасаң ушунчалык адептүү, ушунчалык деңгээли көтөрүлүп кетет. Алардын көзүнчө бирдеме кылгандан уялып каласың. Ошон үчүн адам жалдыга кетет, жаркыга кетет. Бирөөнү бирдекеге айыптасаң, ошол нерсе башыңа келмей сен өбөйсүң. Ошого өмүрүңөр узун болсун, даражаңар бийик болсун. Ынтымак болгула. Теңелбегенди үйрөнөлүчү. Маанилүү нерселер канча, ошолорго убакыт берели. Бирөөгө бир комментарий жазганга деле канча убакыт кетет. А бирөө менен айтышып отурсаң, бир жумалык өмүрүң ошого эле өтүп кетет. Жандан көңүлүң көтөрүлбөйт, чачыңа карат, тишиң түшөт, даражаң түшөт, сөзгө каласың. Айтат го, ушундай бир кымкылдуу учурларда дейт, унчукпай кой дейт. Турсаң отуруп ал дейт, отурсаң жатып ал дейт, ошто утат дейт. Анан аралаштырсаң дагы сөз көбөйөт, мындан аягында келип белибизден ынтымак кетип атпайбы? Ошон үчүн сөз менен эмес, иш менен далилдеген эл болот. Амалыбыз жакшы эл болот. Бир жөнүндө жакшы ойлогон эл болот. Эч кимди айыптабагыла. Кемчилдик деген ушундай ар бирибизде бар. Кемчилдиги жок болуп туруп, бирөөнү айыптаса, ошонун өзү кемчилдик. Жаратканым колдосун, коргосун, жолдосун, маданиятыбызды жакшы билиңиздер. Кыргыздын маданияты укмуш. Кыргыздын маданияты укмуш. Келаткан конокко үйүндөгү акыркы коюн, акыркы жылкысын союп берген биле кыргыздар болсо керек. Бул да жаратканга таянуу да. Ушуну союп койсоң, кантип жашайм деген сезим болгон эмес, рызкыны жараткан берет. Чындап, ишенсеңер, бир проблема болгондо жаратканга тапшырып койгула. Эми өзүң чечип кой, бул жагы мен ишим кыла берейин деп.
чечилет ошол. Аны өзүм чечем деп киришсең, проблема ошондон болот. Анткени биздин акыл чектелүү. Бир жагын эсепке алсаң, бир жагын эсепке албай каласың. Шахмат сыяктуу. Кыйратам деп бияка жүрөсүң, биякта андан да майнур фигураны алдырып жибересиң. Ошол үчүн жашоо деле шахмат оюнуна окшош. Өз күлөн, өң күлөн. Силердин деңгээлиңер Кыргызстандын деңгээли. Силердин адебиңер Кыргызстандын адеби. Силердин өңүңөр Кыргызстандын өңү, силердин жүзүңөр Кыргызстандын жүзү. Дараканага киргенден кийин, силерден кирген адам силерди каргабагыдай болгула. Ракайонадан чыккандан кийин силерден кийинки колдонгон адам силерге капа болгудай болгула. Ушул эки нерседен маданияттын деңгээли көрүлөт. Анткени ар бир адам бара турган жерлер ушул. Эмне үчүн биз азыр таксисттерди октолду деп атабыз? Эмне үчүн биз официанттарды октолду деп атабыз? Гидтерди октолду деп атабыз? Гид келип эле Кыргызстандын бул жагында бул бар, бул жагында бул бар. Бул жерде мындай тарых болгон эмес, мамиледен башталат. Япондордун мен адебин абдан таң кылам да. Жөн эле магазиндин ичинде кызматтар бар. Чыккан киргендерге ирашаймас, аригато гозаймас деп тургандар. Жөн эле кызмат эртеден кечке. Жылмайып тосуп алат, жылмайып узатат. Кээде бизде жылмайып тосуп алат, иштик албай койсоң жаман көрүп узатат. Ошону сезип каласың. Бул сенин укугуң. Кааласаң аласың, каалабасаң албайсың. Ошого чыдасаң бизнесиң керек. Тынбай иштеген ушундай элди мен көрбөдүм. Таза иштеген, бир иштин майын чыгарып иштеген мындай элди көрбөдүм. Ошолордун сыпатын үйрөнөм. Ошон үчүн дүйнөнү көрөлү да. Мен азыр бул китепти көтөрүп жүрөм. Малайзия лидери. Эмне үчүн бул күчтүү лидер болду? Максаты ушул болгон экен. Бир кыйын учурларда депрессия болгондо дейт, дүйнөнү кыдырып кеттим. Ошондо япондорду көрдүм дейт, англиялыктарды көрдүм, европалыктарды көрдүм, Сингапурду көрдүм дейт. Ошондо илхам келген дейт да. Ошон үчүн биз бирөөдөн үйрөнөлү. Дүйнөдөн үйрөнүп, дүйнөнү дүңгүрөтөлү. Дүйнөдөн үйрөнөлү, кара дүйнөнү дүңгүрөтөлү. Алардан үйрөнгөн нерселерди алардан дагы сапаттуу жасап дүйнөнү дүңгүрөтөлү. Ошон үчүн эч качан үйрөтөм деген сезимде болбогула. Үйрөнүш ниети жакшы ниет. Өзүңөрдү дайыма төмөн туткула. Менден билимдүүлөр көп, мен эчтеке билдепмин деген сезим болсо, өнүгүп кете бересиң. Мен бирдегени билем, кыйратам, мен аны билем дегенден баштап өнүгүү токтойт. Тарыхый улуу инсандардын бири айткан: "Я вечный ученик и ищу вечного учителя". Ошон үчүн мен бул сөздөрдү силерден мурда өзүм айттым. Анткени өзүмдүн кулагым, өзүмдүн жүрөгүм, өзүмдүн тилиме, оозума жакын. Жараткан жар болсун, элибиз бар болсун, жүрөктө намыс менен ар болсун, чөлдөрүбүз шаар болсун. Эгерде бирөөнүн бир жүрөгүн ортуп койсом, туура эмес сүйлөп алсам, көздөн сөздөн келсем, кечирим сурайм. Чоң рахмат.